Эгер мен сизге жакында роботтарды жөн гана ойлонуу менен башкарса болот, ал эми маалыматтарды көздү жумган абалда гана издөөгө мүмкүнчүлүк болот десем, ишенет белеңиз. Элестетиңиз, бул кичинекей сыйкырдын арты менен сокурлар көрүп, дүлөөлөр угуп жана шал болуп калган адамдар кыймылдай башташты. Азыр мен сиздерге булардын баары канчалык деңгээлде чындыкка туура келерин далилдеп берем. Сиздер менен кайрадан Мурас теле студиясынын кызык инфо рубрикасы жана мен Айсезим Калыбаева. Бүгүн биз Илон Масктын нейролинк долбоору жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул адамдын мээсине орнотула турган кичинекей чип. Анын жардамы менен сиз телефонуңузду же компьютериңизди колуңуз менен кармабай эле болгону ойлонуу менен башкара аласыз. Чип болжол менен чакан тыйындын өлчөмүндөй, диаметри 23 мм, ал эми калыңдыгы 8 мм. Эң кызыгы, бул чип сыртынан такыр билинбейт жана кулакчындар сыяктуу эле зымсыз жол менен заряддалат. Ал мээдеги сигналдарды окуп, аларды компьютер түшүнө турган тилге которуп берет. Мунун баары качан жана кантип башталган? Алгачкы эксперименталдык кадамдар 2020-жылы Гертруда аттуу чочкого чип орнотуу менен жасалган. Чочко тамак издеп жатканда анын мурдундагы нервтерден келген сигналдар чип аркылуу экранда графиктин жардамы менен көрсөтүлгөн. Бул чиптин мээге зыян келтирбей коопсуз орнотула турганын далилдеген. 2021-жылы Пейдждер аттуу маймылга 2 чип орнотулган. Алгач ал Понг видео оюнун джойстик менен ойногон. Ошол учурда чип менин кайсы нейрондору колдун кыймыгына жооп берерин жазып алган. Кийинчерээк джойстикти ажыратып салганда маймыл оюнду ою менен гана ойной алган. Бул дүйнө жүзү боюнча чоң резонанс жаратты. Маалыматтарга караганда сыноолордун жүрүшүндө 1,5 миңге жакын жаныбарлар өлгөндүгү белгилүү болгон. Бирок компания бул өлүмдөрдүн көбү чиптин айынан эмес, эксперименттин башка факторлорунан болгонун айткан. Бул ийгиликтерден кийин компания АКШнын тамак аш жана дары-дармек чыгаруу башкармалыгы 2022-жылдын башында нейролинкти адамдарга сыноо жүргүзүү боюнча алгачкы өтүнмөсүн четке каккан. Анткени импланттын ичиндеги батарея мээнин ичинде бузулуп же агып кетпейби? Мээге киргизилген ички электроддор убакыттын өтүшү менен башка жерге жылып кетсе, мээндин тыкандарын жабыркатпайбы? Эгер чипти алып салуу же алмаштыруу керек болсо, бул мээге зыян келтирбейби деген коркунуч тоскоол болуп турган. Компания 1 жыл бою тамак аш жана дары-дармек чыгаруу башкармалыгы койгон талаптарды аткаруунун үстүндө иштеп, кошумча лабораториялык далилдерди сунуштап, 2023-жылы гана жашыл жарык берилген. Уруксат алгандан кийин компания Prime Study деп аталган программага ыктыярчыларды топтой баштаган. Сыноого катышуу үчүн жүлүндүн моюн бөлүгүнөн жаракат алган же каптал амиотрофиялык склероз менен ооруган, колу бутун кыймылдата албаган адамдарга гана уруксат берилген. Натыйжада 2024-жылы биринчи адамга ийгиликтүү чип орнотулуп, ал эми 2025-жылдын сентябрына карата дүйнөдө 12 адам бул имплант менен жашап, санариптик дүйнөнү ой менен башкара башташты. 2026-жылга карата Илон Маск бул технологияны жеткиликтүү жана массалык деңгээлге жайылтууну көздөдү. Мындай масштабтуу автоматташтыруу 2031-жылга чейин жылына 20 миңге жакын операция жасоого жол ачат. Нейролинктин медициналык максаттары да абдан зор. Биринчи кезекте бул шал болгон адамдарга кайрадан байланыш түзүүгө жана кыймылдөөгө жардам берет. Ошондой эле Blindsight долбоору аркылуу тубаса сокур болгон адамдарга атайын камералардагы сүрөттү түз мээге берүү менен көрүү жөндөмүн кайтаруу пландалууда. Келечекте эскерүүлөрдү сактоо, Алцгеймер жана депрессия сыяктуу ооруларды дарылоо, түгүл адам менен жасалма интеллекттин симбиозун түзүү сыяктуу амбициялуу максаттар бар. Бирок бул жетишкендиктер менен бирге коопсуздук, мээдеги маалыматтардын купуялуулугу жана этикалык маселелер боюнча талаш-тартыштар дагы деле уланууда. Кандай болгон күндө да нейролинк бул адамзаттын биологиялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган эң ири кадамдардын бири. Сиздер менен кызык инфо рубрикасы болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча. Баса, кандай ойлойсуң? Эгерде сага да ушундай чип колдонууга мүмкүнчүлүк жаралса, пайдаланып көрөт белең? Комментарийге жаз.